Алия Аронова. Авторы Эльмира Ажықанова. Атақтуу ырчы Алия Аронова ресторандын так алдына такси менен келип түштү. Этекчеңе жайылган жашыл гүлдүү жибек көйнөкчөн, чачына жашыл түз баргек тагынган, кол баштыктай кооз туфличен ырчыны той ээлери утурлап чыгып, сый урмат менен ээрчитип кирип, ресторандын эң төркү өстөлүндөгү конокторго кошту. Ырчынын кирип келатканын байкаган коноктор артынан узата карашып, күбөр-шыбыр боло түшүштү. Айрымдары жанына басып келип учурашып, сүрөткө түшкөнгө да үлгүрүштү. Тойго баланча ырчы келди. Жанынан көрдүк. Баландай кийинип алыптыр, деп эртең аялдар арасында бир топ сөз болоору турган иш. Жашы 50-гө таяп калса да, ээлик сыңдуу басыгынан жазбаган, ашыкча эти жок, моюну коюп, жаштыгынан жана элек Алияны кимдер гана тымызын сүймөнчүк менен карабайт. Мен эмнеге ушинтип сойкайып жүрө албайм, деп ичи таарыган аялдар да жок эмес. Ошентип төркү үстөлдөгүлөр бири-бирин кадырлашып, сыйлашып, көңүлдүү олтурушту. Той ортолоп, эл дуулап калган маалда Алия Аронова башка үстөлдөгү бирөөгө көзү чалдыкты. Жүрөгү болк дей түштү. Үстүнө шыргалаң суу куюлуп кеткендей болду. Жанындагыларга сыр алдырбай, алиги кишини кайра бир карады. Балким башкадыр, деп ойлоду. Жок, так өзү экен. Чачы агарып, улгая түшүптүр. Аңгыча тамада жигит эс алуу жарыялады. Коноктордун бир дары сыртка бет алышса, калганы ортодогу аянтка бийге чыгышты. Аронова жанындагы эки аял менен коурашып олтура берди. Алиги кошуна үстөлдөгү киши да ордунан жылган жок. Жанындагылар туруп кетсе да, эки жагына назар салбай, колдорун бооруна кайчылаштырып, былк этпей жалгыз олтура берди. Алия Аронова ушул кишине дегеле эч жерден жолуктурбаса, эч качан эстебесе болмок. Дүйнөнүн тардыгын-ай. Ооба, бир-эки жолу теледен интервью берип жатканын көрүп калган. Ошондо да селттей түшүп, каналды башкага которуп жиберген. Анда жап-жаш кези. Жаңыдан аты чыгып, областка тааныла баштаган. Майрамдар, концерттер Алиясыз өтчү эмес. Салтанаттуу иш-чараларды кер маралдай керилген Алиянын мукамдуушу көркүнө чыгарчу. Анда ал күйөөсүнөн ажырашып, кичинекей уулу менен рай борбордо жалгыз жашачу. Ага кимдер гана тийишип көрбөдү. Эркекмин деп буту менен басып, мурду менен тынгандын баары көз кыйыгын салышты. Алия жаш болсо да өзүнүн ургаачылык кадырын сактай билген, намыскөй, өжөр жан эле. Кайсы бир концерттен кийин сени район башчысы чакырып жатыптыр, машинеси сыртта күтүп турат, бар жөнө, деп шаштырып калышты. Район башчысын сыртынан таанучу, жашы 40-тан өтүп калган салаваттуу, токтоо киши эле. Кээде маданият үйүнө келип, концерттин даярдыгын көрүп кетчү. Жетекчи чакырып жатса, кантип барбай коет. Мүмкүн тапшыма берер, а балким Фрунзеге жолдомо береби. Фрунзеден окусам дегенде, ак эткенден так этип жүрбөдүбү. Алия клубдун алдына чуркап чыгып, күтүп турган машинеге түштү да жөнөп кетти. Күйгүм кирип, көз байланып калган. Шоопур үндөбөй айдай берди. Байкаса борбор тарапка эмес, башка жолго түшүптүр. Балким кыска жолго салгандыр деп ойлоду Алия. Бир убакта чыдабай кетип, "А биз кайда баратабыз?" деп сурап жиберди. "Акан Дүйшөнбиевичтин үйүнө?" деп күңк кетти шоопур. "Кайра жеткирип коесузбу? А дегенде шефке жетели?" деп койду айдоочу. Ошентип алар бир топ жүргөндөн кийин четки көчөгө бурулуп, бир үйдүн алдына токтошту. Дарбаза дароо ачылып, машина корого жылып кирди.
Алиянын жүрөгү бир нерсени сезгенсип элеңдей баштады. Босогодон район башчысы жылмайып тосуп чыкты. Машина зуулдаган бойдон кайра кетти. Үйгө киришти. Эч ким көрүнбөйт. Ички бөлмөдө чакан дасторкон жасалыптыр. Тигинин оозунан арак чыттанды. Сырткы каалга ичинен бекиди. Алия колго түшкөнүн сезди. Сыртынан калп эле олуттуу, маданияттуу көрүнгөнү менен ичинде эчактан бери ушул селкини кантип колго түшүрсөм деп шилекейи агып, напсиси бузулуп жүргөнүн Алия кайдан билсин? Ал өңдүү түстүү айымдарды кыя өтпөй, далай сулууларды тымызын арам торуна түшүрүп жүргөнүн мурда кийин укпаган экен. Ошол түнү район башчысы аял затын биринчи жана акыркы көргөндөй суктук менен, жырткычтык менен Алияга кол салды. Анын каршылык көрсөткөнү, сыртка качып чыксам деген аракети ага чымын чаккандай да болгон жок. Кырчын талдай жаш келин карт бөрүдөй лөкүйгөн кишинин жанында алсыз эле. Балам жалгыз калды деп жалдырап суранганы, арызданам деп коркутканы эч нерсеге өткөн жок. Рай башчынын көптөн бери өңүтүн таба албай эңсеп жүргөнү ушул болчу. Таң аткан кезде Алия жанчылган жанын араң сүйрөп, дубалдарга таянып басып, дааратканага эптеп жетти да, ошол жерде муунуп өлгүсү келди. Дүйнө чарала болуп, көз алдынан башаламан удургуп, кулагына зуулдаган жапайы үндөр угулгансыды. Алиги өгүздөй кишинин коңурсук жытына көңүлү айланып, ушул жерден заматта жок болуп кеткиси келди. Ушул таңдан тартып, эч ким мени таппай, көрбөй калса эмне деп ойлоду. Бул менин түшүмбү, же өңүмбү деп да аңдып көрдү. Анан кошуна кемпирге калтырып кеткен 3 жашар уулунун ыйлап жатканын ойлоп, жүрөгү тилинип кетти. Жок, балама жетишим керек деп ойлоп, өзүнө келе түштү. Ошол маалда район башчы артынан келип кечирим сураган болуп, белинен оролгон бир тутам акча сунду. Алия акчасын жулуп алды да өзүн бет талаштыра чапты. А тиги кой эме, ачууланба дегенсип, эч нерсе болбогондой жылмайып карап турду. Таң атканда баягы шоопур келип, Алияны үйүнө жеткирип койду. Ызасына чыдабай, башын мыкчып, ден дароо болгон келин тезирээк өч алууну ойлоп, адегенде милицияга арыз жазмакчы болду. Кимдир бирөөлөр менен кеңешип да көргүсү келди. Бирок акылга алчап, акыры жүрөгүнүн үнүн укту. Арыз жазсам деген ниетинен айныды. Бирөөлөргө айтууга оозу барбады. Эртеңки күнүн ойлоду. Бүт дубандын баш аягына дуу-дуу болорун түшүндү. Андан өч алам деп, өзүнүн да абийири аштай төгүлмөгө турган иш болчу. Мындайда кайра аял күнөөлүү болуп чыгат эмеспи? Көрө албастардын чырагына май таам, ого бетер таба болмок. А тиги киши райондогу өңдүү түстүү келиндердин канчасын алдап колго түшүрүп, өзүнүн арам мүдөөсүн кандырып, кыскасы көп ургачынын убалына калганын Алия кийинчерээк маданият үйүндөгү аялдардан кулагы чалып калды. Ошентип, ызаасын ичине жутуп, тилин тишине катып, бир айга жетпей маданият үйүнөн жумуштан чыгууга арыз жазды да, не болсо да тагдырынан көрмөкчү болуп, Борбор шаарга көчүп кетти. Жылдар өттү. Канчалаган суулар акты. Алия жаш кыялында эңсеп жүргөн чоң сахнада ырдап, элге таанылды. Атак даңктуу болду. Ата-бабасы көрбөгөн жерлерге барды. Сый-урматтын үстүндө жүрдү. Өнөрүнүн аркасы менен дүйнөнүн далай жерлерин кыдырды. Анткен менен күйөөгө чыкпады. Ичкич, кызыл камчы эринен көңүлү кайт болгону аз келгенсип, баягы зөөкүр район башчысынан кийин жыйрылган денеси жазылбай, эркектен ирэнжип калган жаны кол сунгандарга макул болбоду. Ошону менен тагдырдын жалгыз аяк жолуна түшүп алды.
Эми минтип арадан 30 жылдай мезгил өткөн соң, тойдун үстүндө баягы район башчысын көрүп олтурат. Эмнеге ордунан козголбой, кыймылсыз олтурат десе, көзү көрбөй калыптыр. Бир жигит жетелеп сыртка чыгарып, кайра алып келип олтургузду. Алия анын үстөлүндө эч ким жогунан пайдаланып, шарт турду да, жанына барып олтура калып, "Мен Алия Арунавамын, тааныдыңызбы?" деди. Тиги киши шашып кетти. "Ооба, Алия, сенсиңби? Үнүңдөн тааныдым" деп, андан ары не дээрин билбей мукактанып калды. "Далай кыз-келиндердин көз жашын агызган экенсиз. Эми Кудай сиздин көзүңүздөн алыптыр. Көп жашаңыз, өлбөңүз, жетелетип кор болуңуз. Менин да көз жашым көзүңүздөн чыгыптыр. Кудайдын бар экенин ошондой эле ойлосоңуз болмок. Таба эмес тобо. Башка айтар сөзүм жок" деди. Деди да Алия басып кетти. Өз ордуна барып олтурган соң, бир чөйчөк шарапты тартып жиберди. Андан кийин тиги киши тарапты караган жок. Өмүр бою көкүрөгүн мыжып, ичин моздатып келаткан сезимден кутулгансып, жеңилдей түштү. Ресторандын ичи дуулдап, ырдаганы ырдап, бийлегени бийлеп, той шарактап, уланып жатты.